программабызда Жеңишбекова Гүлжан жана биз буюрса аттуу жабык показында турабыз. Ал эмесе ушу биздин конокторубуздан кыскача маек куралы. Жигиттер, күнүңөр кайталана берсе эмне кылат элеңер? Эми өзүңөр трейлерден, тизерден көрсөңөр керек, бул депутат тууралуу фильм. Анан депутаттар көбүнчө ушул буюрса деген обещанияларды бере берет. Буюрса эртең, буюрса эми мына келтат, мына бүтүп калдык деп берет. Ошондуктан көп колдонуучу сөз ушул буюрса деп койгон. Анан ошондон улам буюрса деп. Мен болгон эл деген сөз туккан ыйлам кайра башталат. Просто неуважение. Мен негизде бир кино тартылганда андай деле сезим жок, эсте каларлык. Болгон ар бир тасманын өзүнүн эмеси бар да. Кандай десем, өзүнүн рахаты бар да, ар бир тасманын өзүнүкү болот, өзүнүн кыйынчылыгы болот деген. Анан тасма тартып бүткөндөн кийин анан ошол кыйынчылыктардын баары өтүп кетет да. Орушулуктар негизи болгон жок. Анткени бул кинону жазганда эле ойлонуп баштадык, партнерлор іздеш керек. Ар бир партнер, строительная компания Групп, Бишкек Петролиум, Оптима Банк, Флешап келгенде эле баары эле сразу айтышты, давайте тартабыз. Силерди билебиз, жакшы кино кыласыңар, Кудайым буюрса. Анан 1-кварталга сүйлөштүк Эмилий Саналиев менен Эрмек Талайбеков. Алар дагы давайте колдойбуз, чогуу тартабыз. Анткени сценарий жакты да, негизи баарына сценарий жакты. Кудайым буюрса жакшы кино болду деп ойлойм. Анан орушта болгон жок негизи. Команда сонун болду. Все на лайте. Ошо эме сизге бир сценарий жазганбыз, братан дейт да анан. Магабы десем, деп. Ошо главный герой сиз ойношуңуз керек. Бирок сиз вообще башка кинолорго тартылбайт деп уктум дейт. Шайлоого чейин мына көчө кечинде жарык болот деп айтпадым беле, я. Биз жакта качан кылат? Буюрса. Биз уктук, ушу сиз буюрса аттуу фильмдин сценарист экенсиз. Туура. Кандай сезимдер болду жазып атканда жана кандай оорчулук болду? Ушул кинону жазып атканда? Биз жазып атканда толтура идеялар бар болчу. Анан бир общий идеяны досубуз айтты. Ушундай жазып көрбөйлү депчи. И сразу баардыгыбыз уже бирөөсү айтат, экинчиси айтат, ошентип эле чогултуп баштадык. Где-то бир 2 айдай жазып, чогултуп жазып. 2 ай убакыт кетти ушу сценарийди жазганга. Плюс-минус 2 ай убакыт кетти. Эмилий Саналиев досубуз качкан ар бир кино эле бир өзгөчө болот да. Анан бул жолкусунда Алмаз деген иним да катышыптыр. Ал дагы бир өзгөчө, экөө тең мындай. Ошол өздөрүнүн чөйрөсүндө мага аябай өтөт да негизи. Ар бир вайнын көрөм, ар бир рекламаларында көрөм. Ошон үчүн мага аябай кызык болуп атат, аябай башкача болот го деп ойлоп атам. Анан мен да саясатты дагы көп көрөм да. Ошон үчүн мындай ушул кинону калтырбай келдим да. Чоң рахмат, чоң рахмат. Фильмге тартылып атканда корктуңбу? Корккон эмесмин. Корккон жоксуңбу? Тартылган оңой болдубу? Ооба. Оңой болгон. Кинодо тартылып аткан эмнеси жакты көбүнчөсү? Бүт баарысы жакты. Кино тартылып аткандачы. Баарысы жактыбы? Обязательно, говорю.